Кымбаттуу студенттер, бүгүн сиздер менен бирге AutoCAD программасында блок түзүү деген теманы карап көрөлү. Өзүңүздөр билгендей, AutoCAD-ка ар кандай объектилерди чийсе болот. Мисалы үчүн, азыр бир объектти карап көрөлү. Электр схемаларында бул конденсаторду түшүндүрөт. Анан конденсатор өзүңүздөр көргөндөй 4 элементтен турат. 4 элементти улам кайрадан чие бериш, албетте адамды тажатып жиберет. Ошон үчүн могул чогултуп келип эле бир эле объект катары эсептелгидей кылып блок түзөлү. Мына ошондой бириктирилген объектлердин бириктирилген чиймесин блок деп аташат. Азыр ошол блок чийгенди карап көрөлү. Ал үчүн ошол конденсатордун схемасын чийип көрөлү. Ал үчүн эки кесинди чийебиз. Кечиресиздер. Кесинди чийдим. Ал горизонталдык абалда болуп калсын үчүн бул жерди орто режимине коелу. Чийдим. Бир сызык. Эми бул сызыкты көбөйтүп коелу. Ан үчүн көчүрүү деген режимди колдонобуз. Мына бир элемент тандап алдык. Анын базалык чекти ушул болсун. Анан дагы бир жерге, мынчал жерге жылдырып туруп дагы коелу. Экинчи элементти чийдик. Эми тикесинен кеткен эки сызык сызабыз. Бул кесиндин ортосунан өткүдөй болсун, ортосу. Мынча сыздык. Эми так эле ушундай сызыкты ылдый жагына сызыш керек. Аны үчүн бул сызыкты кайрадан көчүрүп алалы. Базовый чекти бул болсун. Экинчи бул жерге келсин. Ошентип конденсаторду белгилеген схемалык элементти чийип бүттүк. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде 1, 2, 3, 4 объекттен турат. Эми ушул 4 объектти бириктирели, блокко бириктирели. Ал үчүн рисование деген меню бар, өзүңүздөр билесиздер. Мына бул жерде турат рисование деген меню. Ошол жерден ачсак блок деген менюча бар. Менючанын ичинде создать, түзүү дегенди басабыз. Бассак мындай диалогдук терезе чыгат. Эң биринчи эле бул жерге ат жасабыз. Бул жерге ат жасабыз. Бул блоктун аты болот. Биздин учурда блоктун атын азыр конденсатор деп койсок туура болот. Азыр мен жасам. Англисче болуп калыптыр. Азыр орусча тамга көтөрүлү. Конденсатор. Конденсаторлордун түрлөрү бар. Плоский, круглый, жана башка деген. Биз эми азыр жөн эле конденсаторду айтып коелу. Анан ушул объекттин жана блоктун кайсы чекити негиз болуп эсептелсин, базасы болуп эсептелсин дейт, аны экрандан көрсөтөлү. Же экрандан көрсөтпөсөк, анда бул жерге x канча, y канча, z канча жазып чыгыш керек. Биз экрандан көрсөтөлү. Андан кийин кайсыл объектилерди бириктирип блок кылган атабыз. Ан үчүн экрандан ар бирин көргөзүп чыксак болот. Же болбосо бул жерден объектлер тандасак болот. Бул деп. Азыр экрандан көргөзөлү. Экрандан көргөзөлү деп жаздым. Анан анын ичинде дагы 3 түрдүү режим бар. Оставить дегенди бассак, азыр блок түзүлөт, бирок мурунку элементтер өз-өзүнчө объект боюнча кала берет. Блок өз түзүлөт. Бирок ушул чиймеде объектлер мурунку өз-өзүнчө болгон абалында кала берет. Экинчиси, преобразовать блок десек,
азыр эле ушул чийме блокко айланат. Өзүңүздөр көрөсүздөр, азыр блок боюнча көрүнүп калат. Эгерде удалить дегенди бассак, анда бул объектилердин баарысы блок түзүлгөндөн кийин бул чиймеде көрүнбөй калат, бирок блок түзүлүп калат. Мына азыр эң эле туура учуру бул преобразовать блок дегени ошол режимге коюп көрөлү. Андан кийин оң жагын карасаңар, мына одинаковый масштаб деп турат. Эгерде кандай чоңойтуп кичирейтип турган болсок, бирдей масштабта болот. Же ар кандай масштабта болушу мүмкүн. Мына азыр биз ачык эле калтыралы, ар кандай масштабта боло берсин. Анан бул жерде турат разрешить расчленение дейт. Блок түзүлгөндөн кийин аны кайрадан ар кандай элементтерге ажыратса болобу же болбойбу дейт. Мен болот деп коелу. Так, блоктун чийүү бирдиктери миллиметр, мили, футу жана башка дейт. Биз эми азыр миллиметрди алалы. Анан бул жерге ошол блок жөнүндө бир 2-3 сөз жазып коелу. Мисалы үчүн бул конденсатор, мен жазып койдум. Конденсатор. Так. Жалпак пластиналуу типке кирет. Ну, окей. Эми базовый чекитти чертежден көргөзөбүз деп айткам. Башка схемаларга уланып кетиш үчүн же бул чекитти, же бул чекитти база деп эсептейм. Ылдыйкысын база дейли. Кечиресиңер, окшобой калды. Объектилерди тандай алабыз деп айтпадым билем. Мына тандадык. Мына преобразовать блок, аты конденсатор. Конденсатор. Так. Окей. Окшобой калды. Так. Элементтер экранда жакшы көрүнүш үчүн алардын жоондугун өзгөртүп коелу. Жоондугун өзгөртүп коелу. Окей. Бул жакка кеткен турбайбы. Так, 0,30 деп коеюн. Ана бизге көрүнүп турсун. Эми ушул объектилерди бир блокко бириктиргенди карап көрөлү. Аны үчүн рисование деген менюдан блок дегенди ачып, андан создать дегенди басабыз. Блоктун атын коелу. Конденсатор деп. Конденсатор. Базалык чекитин экрандан көргөзөлү. Же болбосо экрандан көргөзбөсөк, мына бул жерге координаттарын бериш керек. Объектилерди экрандан көргөзсөк болот, же болбосо анан тандашыбыз мүмкүн. Эми ушул жерде 3 режим бар. Объектилерди блокко бириктиргенден кийин аны оставить дегенди бассак, анда булар блокко бириктирилбеген боюнча сүрөттө көрүнө берет, а чындыгында блок өзү түзүлөт. Экинчисин преобразовать блок десек, анда ушул жерден эле блок болуп көрүнүп калат. Үчүнчүсү удалить дегенди бассак, анда блок түзүлөт, бирок бул чертежден бул объектилер өчүп калат. Азыр эми стандарттуу түрүн алалы, преобразовать блок дейли, блокту ушул эле экрандын өзүнөн түзүлөт. Ошону алалы. Так, эми кичинекей сөз жазып коелу, бул эмне деген чийме
Бул эмне деген блок дегенчи? Бул блокто так жалпак конденсатор берилген. Жазып койдук. Эми окей дейли. Окей десек, мына сурап атат. Кайсы объектилерди киргизели деп мына. Экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү. Enter'ди басабыз, бастык. Мына азыр блок түзүлүп калды. Блок түзүлүп калды. Базалык чекитин көргөзмөкпүз. Анысы каяка кирип кетти. Бул жерге бул жалпак конденсатор деп жазып коелу. Базалык чекитти чимеден көрсөтөбүз, кайсы объектилер экенин да чимеден көрсөтөбүз. Окей. Базалык чекит дейт, мына ылдый жагын алалы. Эми объектилерди тандайбыз. 1, 2, 3, 4. Enter. Блок түзүлдү. Блок түзүлдү. Мына базалык чекити мына бул жерде турат. Эми блокту кантип сактайбыз жана аны кантип колдонобуз? Ал үчүн компьютердин дискинен бир орун табалы дагы папка түзөлү. Бул жерге папка түзөлү. Жаңы папка дедик. Анан блок тор деп жасайын. Бул жерде түзүлүп турат. Эми кайрадан автокадка барабыз. Эми бул жерде командалык сапча бар, эң ылдый жагында. Билесиңер аны. Мурдатан көрүп жүрөбүз, командалык сапча бар. Ошол жерге мындай деген команда жасабыз. Ылдыйкы дефис. Мында ылдыйкы дефис. Анан W англисче которолу. Так, W блок англисче жасабыз. B L O C K и Enter'ди басабыз. Бассак, мына блокту дискке жазуу деп чыгып калды. Эми биз эмнени киргизебиз? Биздин жазчу нерсебиз блок. Блоктун атын беребиз. Мына конденсаторду өзү чыкты. Андан кийин кайсы жерге сактайбыз? D деген дискке, блок деген папканын ичине конденсатор деп сактайбыз. Окей. Указан недопустимый путь дейт. Айм үчүн командалык сапчага ылдыйкы сызык, анан W блок англисче жасабыз. Block CK жасак, мына мондай диалогдук терезе чыгат. Биз эмне сактагандабыз? Блокту. Блоктун аты эмне? Конденсатор. Аны каяка сактайбыз? Аны үчүн D деген дискти ачабыз, анын ичинен блоктор дегенди ачабыз. Мына бул жерде мен мурда сактап койгом конденсатор деп. Мына дагы бир жолу сактайлы. Мына конденсатор. Сохранить. Окей. Мурда бар болчу, эмне кылайын дейт? Ошол эле ат менен сактай берели деп атабыз мына. Сактадык.
Ошентип блокту түздүк жана сактап койдук. Эми башка жаңы файл ачалы. Башка чертеж, башка чийме болсун дейли бул экранда. Эми ошол жерге алып келип тиги блокту кошолу. Мисалы үчүн мурда момундай бир объект болсун дейли. Ушул объектке тигил блокту алып келип улайлы. Так, улайбыз. Азыр мына бул жерге улайбыз блокту. Анын үчүн вставка дегенге келебиз. Блок дегенди ачабыз. Анан блокту издеш керек. Бул жерде эчтеке жок. Обзорго киребиз. Обзордун ичинен D деген папкага киребиз. D деген папканын ичинен блокторду ачабыз. Конденсаторду басабыз, ачабыз. Эми бул жерде 2-3 маселе бар. Кайсы жерге коелу дейт. Кандай масштаб менен коелу дейт. Буралыбы же бурбай эле коелубу дейт. Масштабтар баардык октор боюнча бирдей болсунбу дейт. Азыр ошонун ар бирине жооп берип көрөбүз. А блокту койгондон кийин аны элементтер ажыратып ийелиби же жөн эле коелубу дейт. Азыр ошонун ар бирине жооп берип көрөлү. Коюлчу чекитти биз тиги чийменин үстүнө улаганаткандыктан, бул жерге улаганаткандыктан муну экрандан көргөзөлү. Масштабты болсо 1 деп эле алалы. 1 деп эле алалы. То есть кандай болсо ошондой келип түшсүн, эч жака бурбай эле коелу. Окей. Эми кайсы жерге коелу дейт. Алып келатат. Көрдүңөрбү? Алып келатат. Точка вставки. Бул жерде айтып атам муну. Так. Что-то адашып калды окшойт. Да, мындай. Койдук. Эми бул тиякта өсө карап калды. Уланып кетиш керек эле. Анда азыр ушул операцияны кайрадан кайталайлы. То есть мына өчүрдүм. Эми буруп туруп койгонду көрөлү. Конденсатор, угол поворота, так, 90 градус. 90 градус деп койдук. Калгандары баягы эле. Окей. 90 градус кылсаң, бул бияк жактыгы көздөй карап калат экен. Ошондуктан кайрадан коелу. Анда муну 90 эмес, 90 плюс 180, 270 градус дейли. Окей. Мына келатат. Бул жерге улайып койгонтабыз. Мына коюлду. Ошентип азыр карасаңар, бул өзүнчө блок, ал эми бул өзүнчө чийин, а бул өзүнчө кандайдыр бир элемент. Эми ушунун баарысын кайра да бир блок кылсак болобу? Болот, албетте. Мына азыр кылып көрөлү. Рисование, блок, создать. Муну конденсатор, англисче болуп калыптыр. Конденсатор жана каршылык деп коеюн. Каршылык. Экөө чогуу. Так, элементтерди экрандан көргөзөбүз. Мына көргөзгөн там. Мына, блок өзү, бул ортодогу чийин, анан бул каршылык болчу. Тандадык. Азыр баардыгы бир блок болуп калды. Ал базалык чекити мына бул жерге келди. Ошентип дагы бир блок түздүк. Эми бул блокту сакташ керек. Жанакыдай эле ылдыйкы сызык сызылдыбы? Сызылбайбы? Ылдыйкы сызык W блок B L O C K. Окей. Блок аты конденсатор жана каршылык. Кайсы жерге? Жанакы эле жерге алып барабыз, мына бул жерге алып барабыз. Сохранить. Окей.
Ошентип азыр биздин блоктор деген папкада эки блок бар. Бирөө конденсатор деп аталат, бирөө конденсатор жана каршылык деп аталат. А блокторду ажыратса болобу? Болот, анткени суруксат бергенбиз, ажыратса болот деп. Мына бастык, баардыгын бөлүп алдык блокту. Эми бул жерде оң жакты панелде расчленить, ажыратуу деген команда бар. Ошону басалы. Азыр карасаңар, мына бул баягы мурда блок болчу, ошон үчүн өзүнчө калды. Булундай болчу, өзүнчө калды. Эми мунун өзүн ажыратса болобу? Болот. Дагы бир жолу ажыраттык. Анда мына баардыгы өзүнчө болуп калды. Ошентип сиздер менен бүгүн блоктор аны кантип түзүш керек, кантип колдонуш керек деген теманы карап көрдүк.